Саламатсыздарбы, Кыргыз диаспора каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Москва концерттик залынын алдында турабыз. Артта болсо биздин мекендештер Раймалы Бегимай этно мюзиклын көрүүгө келишти. Уюштуруучулардын айтуусунда 3000ден ашуун билеттер дээрлик, зал толук толду. Билеттердин баардыгы сатылып кетти. Демек, концерт аншлаг менен өтүүчүдөй болуп турат. Биз менен бирге болуңуздар, концерттин жүрүшүн дагы да кененирээк чагылдырып бермекчибиз. Жүрүңүздөр. Хочу поприветствовать гостей. Tokuğu bolcu ne ki? Ay, bilim git. Урал Чокоев, Абдилхан, Аксай Мукамбетоğlu, Бегимай, Арулке Абдыкалыкова, Раймалы Кыргыз Республикасынын еңбек сіңірген артисти Уламбек Качкыналиев. Жыргал Садыров, үн режиссері Медет Дүйсемиев. Режиссердің жайдақшылары Кыргыз Республикасынын артисти Кыргызбай Оспонов. Комментарий, кандай болду?
первый раз. Я не ожидала на таком высшем уровне, я вообще в шоке. Я столько спектаклей видела, но чтобы на таком уровне. Я готова хоть 10 раз еще раз посмотреть. Действительно, слов нет, все актеры на высшем уровне. И я просто с этой историей не очень знакома, но я настолько расторгнута была, еле-еле слезы сдержала. Айрыкча кайсы учур жүрөгүңүздү мындай бир тыз этtirди? Когда за любовь убили, очень обидно было, честное слово, даже за лошадку. Айрыкча мага эмени Раймалыны соттоп аткан ошол жакта да. Прям ошол жагы вообще. Оператор, режиссер Мурза Турбаева, мындай жалпы постановкага кандай баа бердиңиз? Өтө сон 5, 10дон 10. 10дон 10. Сиздин оюңузча? 10дон 10. Өтө сон уюштурган организаторлорго өтө рахмат. Массовка барычы, мисалы, там 100 сценада 100 адам турсачы, все жарымы мисалы монтип турган жок да, баары что-то делали. Они хоть бирдемсе болсо да что-то обсуждали, бирдемсе болду. Ошо менен интересно. Карсаң ар бир персонаж өзүнүн немесин ролун ойноп, включенный, как будто они там живут, жашап аткандай. Жакшы сезимдер болду. Көптөн бери Москвада жүрүп, мындай нерселерге келбек болчумун да. Барат болчумун, бирок вот сегодняшний вот настолько старый песняларды угуп, прям булак деген аябай мындай башкача эмоция алып кетип атам. Не знаю, вот прям кожа деген дүүлүктү да ушул Кыргызстандын аябай сонун музыкалары, комуздун үндөрү менен. Бизи бул чыгарма менен чыкса айтпатсың, бул чыгармасы менен баштан эле окуучулук кезинен эле таанышмын. Анан мага эң таасирттүү жери ушу дарга асылган жеринен мен бала кезимен көзүмө жаш алып, ушундай бир эмоцияларды алчумун. Ал эми бүгүнкү мюзикл жөнүндө айта кетсем, эң биринчи эле ушу биздин Москвада кыргыздардын театрга келгендеги эмне десем, Элдин көптүгү суктандырды. Көпчүлүгү ушунчалык суктандырды. Ушундай эмоция менен биз көрүп отурдук досторубуз менен. Эң жогорку деңгээлде. Прям ушунчалык көзүбүзгө жаш алдык. Ошол эле кубаныч, ошол эле баардык эмоция. Менин оюмча 10дон 11 коем го дейм. 10дон 11 да, анткени бул аябай жакшы. Кыргызстандан Россиянын жер кезинде 280 адам келди дейт. Бул аябай көп бийик деңгээлде менин оюмча. Анткени Кыргызстанда мен өзүм көп драма театрга, филармонияга катышып турганга аракет кылып, сатенеде салбапчы. Бирок мындай масштабты көрө элек болчумун. Анан бул менин оюмча аябай жакшы келечекке салым кошулду го дейм. Анткени мындан ары Кудай буйрса көп кыргыздар уже түшүнө баштады. Биздин да культурабызды, биздин да ушундай спектакльдерди ушундай жакшы деңгээлде өткөрсө, көп кишилер кызыгып келе баштат экен болот да. Анан бул дагы акырынан бул канча кишилер ушу сахнада чыккап жүрүшөт, ошолорго да акча бериш керек да, айлык бериш керек. Анан ушунча адамдар келгенден кийин иншалла буйруса алардын да айлыгы көтөрүлүп, биздин да балдарыбыз да ушундай спектакльдерге, ушундай немелерге, театрларга катышсын, артист болсун, келечеги жакшы болсун деген ниет болобуз да. Анткени биз азыр артист деген бизде оюбузда мындай неме жок да, кесип жок. Биздин оюнча артист деген бул баягы илгерки калган эле артисттердин оюбузда калган да. Азыркы заманда Кудай буйрса ушундай келечегибизде, ушундай сахнада, ушундай биздин балдар ушинтип ушундай театрларда мындай кол салым кошуп ушундай нерсеге катышса, менин оюмча аябай. Менде 4 кызым бар. Аябай мен ушу суктанып атам, бир кызымды буйруса ушуга жөнөтөм депчи. Анткени Кудай буйруса бизде бул келечек бар да. Ийгилик болот. Ушундай Москвада ушунча 4000 адамды чогултуп, бир дагы место бош болгон жок. Биз асыз орду болду. Анан жакын келгендер да сурашып атышты, жанында место барбы деп. Жок место да. Анткени зал полный болду. Бул аябай жакшы. Менин оюмча режиссерлорго чоң рахмат. Ушунча уюштурганга да чоң рахмат. Москвада ушул келип адамдарда жардамчылар болушту. Ушунча адамдар топтогонго аларга да чоң рахмат. Баарыңыздарга чын ийгилик, ушунча салым кылдыңар. Менин оюмча ушунун баардыгы актаса, Кудай буйрса Кыргызстандын келечеги ушундай театрлары дагы өнүксө, аябай жакшы дагы буйрса спектакльдер коюлса, баарына катышканга аракет кылабыз. Биринчиден ооба тааныш болчубуз, кичинекей кезибизден бери ошо көрүп, карап жүрчүбүз, ырларына, комуздарына аябай жандуу. Анан именно ким автор экенин точно билбейм, кечиресиз. Чыңгыз Айтматов. Ооба, Чыңгыз Айтматов, ооба. Анан аябай именно Москвада болгонуна, именно кыргыз элиме ушундай сонун немени алып келип бергенине чоң рахмат.
аябай эме сүзүп атам, сөздөрүм унутуп калдым. Костюмдары, режиссерский, вот актерский мастерстволордун баары на высшем уровне аябай жакты, аябай мындай ички дүйнөңдөчү мындай башка кыргыздын эмеси жанды да. Дух пайда болду, көтөрүлдү. Ооба, дух вот ошол өлөсөн болду. Анан одни эмоции, одни приятные эмоции и этот патриотизм көтөрүлдү. Моментами можно на русском, так будет красивее, наверное. У меня были моменты, когда я была безумно горда, что являюсь дочерью, наверное, кыргызского народа, потому что вся постановка, то, что написал великий уважаемый Чингиз Айтматов, то, что так красиво сделали картинку, так красиво музыку сочинили, костюмы, то есть все детали были настолько прекрасны, что я была горда, и я даже заплакала в конце, и это было очень классно. Спасибо всем, и горжусь нашими кыргызами. Болгону 1,5-2 саат, бирок Москвадагы бүгүнкү ишарага катышкан мекендештердин жүрөгүндө балким бир өмүрлүк, же болбосо 1 жылдык бир сонун сезимдерге бөлөнгөн, эң сонун кече жыйынтыкталып отурат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин мекендештер дагы да кеткиси келбей, ар кайсы жерде сүрөткө түшүп, дал ушул этномюзиклды талкуулап, артисттерди, ар бир костюмдарын, музыка күүсүн, айтор ата мекенге болгон сагынычын айтып бүтө албай, жүздөрүндө жылмаюу, эң сонун эмоция менен таркап жатабыз. Биз уккандан президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен дал ошол чет өлкөдө ата мекенди сагынган, кыргыз күүлөрүн сагынган мекендештерге демине дем кошулсун деп атайын коюлуп жаткан иш-чара экен. Иш-чара толугу менен максатына жете алды деп ойлойм. Биздин мекендештерге аябай жакты, бизге да жакты. Жалпы Кыргызстанга ыраазычылык билдиргибиз келет. Чоң рахмат.